Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министри Аскар Жаныбековдун Ак Суу районуна болгон иш сапары алгач Ак Суу мамлекеттик сорт сыноо станциясында башталып, жазга айдап себүү иштерине болгон даярдыктар, өрөөндөрдүн жетиштүүлүгү боюнча маалымат алды. Андан кийин Ак Суу Токой чарбасында болуп, Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнө карата жүргүзүлүп жаткан иштер менен таанышты. Өрөөн чарбаларын кыдырдык, мамлекеттик сорт сыноо станциясында болдук. Ал жердеги даярдыктар, көйгөйлөр, албетте ал жерде да көп жумуштарды жасоо, каржылоо маселеси, техникалык камсыздандыруу маселелери боюнча бир топ көйгөйлөр бар экен. Ошолордун чечүү жолдорун карап, чечимдерди кабыл алдык. Урматтуу президентибиздин Жашыл Мурас акциясын 2023 жылы турмушка ашыруу максатында да бир топ жумуштарды Айыл чарба министрлиги жүргүзүп атат. Анын ичинде көчөттөр менен камсыз кылуу, маалымат катары ошол быйылкы жылы биз 8,5 миллион көчөт даярдап сатууга биздин Токой чарбалар чыгарышты. 2022 жылы республикалык бюджеттен Ак Суу районуна 26,8 миллион сом өлчөмүндө акча каражат бөлүнүп, бул каражатка 54,6 километр чарба аралык каналдарды оңдоо, бетондоо жана механикалык тазалоо, 16 гидротехникалык курулмалардын насостук агрегаттарды оңдоо жана башка иштери жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күндө да райондо ирригациялык системасында оңдоп түзөө жана тазалоо иштери да колго алынып, тийиштүү иштерди жасоодогу көйгөйлүү маселелер айтылып, айрым маселелер жеринде чечилди. Бүткүл дүйнөлүк банктын каржылоосу менен райондогу токойчулуктарга атайын заман талабына ылайык үйлөр салынып берилген. Буга чейин Түргөн жана Шахта токойчулугунун токойчулары үчүн үй салынып ишке берилсе, бул жолу Каражал токойчулугунда иштеген токойчулар үчүн жаңы үй салынган. Айыл чарба министри бул үйдүн ачылышына да катышып, анын тегерек четин жашылдандыруу иштерине катышты. Бирөөсү Каражал токойчулугунда токойчуларга жашоого шарты менен заманбапка ылайык ошого ачылышы болуп атат. Биздин ошо жетекчилер жактан келип ачып, ошо жашылдандырууга катышып, каргалар тийип батасын берип атышат. Андан кийин Аскар Жаныбеков Каркол айылындагы БСР, Победа, Подгорный жана Кундуй каналдарынын башкы суу алуучу курулмаларынын иши менен жеринен таанышты. Ак Суу районунда Победа каналы бар, эң чоң каналдардын бири. Ошол жердеги капиталдык оңдоо жумуштарына былтыркы жылы каражат каралды эле. Ал жерге бөлгөнбүз 12 миллион каражат, 12 миллион сом акча. Жана ошондой эле Подгорный каналынын курулуш иштери менен тааныштык. Бүгүнкү күндө жасалып аткан жумуштар албетте быйылкы жылдагы сугат сезонуна бир топ өзүнүн жардамын тийгизет. Бул БСР 1964 жылы ишке берилген. Бүгүнкү күндө сугат суу маселесин үзгүлтүккө учуратпоо үчүн бул жерде тазалоо иштерин жүргүзүү керек экендиктерин айтышты. Бул БСР 1964 жылы ишке кирген. Ошол кезде 670 миң куб суу топтолуп талаага суу берилчү. Азыркы күндө бул БСРга суунун сыйымдуулугу 250 миң куб гана батып калды. Ошол себептен буга тазалоо иштери, реабилитация абдан муктаж болуп турат. 2023 жылга Ак Суу райондук суу чарба башкармалыгынын карамагындагы мамлекеттик суу чарба объектилеринде оңдоо жана калыбына келтирүү жумуштарын аткарууга республикалык бюджеттен 19,9 миллион сом өлчөмүндө акча каражаты каралып, бул каражатка 19,9 километр каналдарды оңдоо, бетондоо жана механикалык тазалоо жана башка иштерин аткарууга каралууда. Аскар Жаныбеков Тепкен насостук станциясында да болуп, бул жердеги көйгөйлүү маселелер менен да таанышты. Учурда станцияда 11 кызматкер иштейт. Тепкен насостук станциясынан Ак Суу жана Түп райондорунун дыйкандары сугат сууну пайдаланышат. Биздин Тепкен насостук станциясына быйылкы жылкыга 4 миллион 600 миң бөлүнүп берип, агрегаттарды бүт оңдоп түздөп, 23 жылдын сугатына даярдык көрүп атабыз. Одновременно бул насосный станция 4 куб суу чыгара алабыз да бир убакта. Өзүндө негизи 5 агрегат турат, 7 куб суу чыгарсак болот да. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министри Аскар Жаныбеков Ак Суу районуна болгон иш сапарында таанышкан иштерде айтылган көйгөйлөрдүн кээ бирлери жеринде чечилсе, ал эми министрлик тарабынан чечиле турган маселелер да каралып, көңүл сыртында калбаарын баса белгиледи. Бүгүнкү ушул Ак Суу районуна болгон иш сапарда бизге ушул жергиликтүү бийлик тарабынан коюлган көйгөйлөр, суроо талаптар, өтүнүчтөр дээрлик
көңүл сыртында калган жок. Мен айтып койгум келет, чечүү жолдору жана бир топ маселелерди жеринде чечтик. Калган маселелер ошол каржы маселелери дагы колдоо жана ишке ашыруу маселелери министрликтин өзүндө карап ишке ашырабыз. Айыл чарба министри Аскар Жаныбековдун кийинки иш сапары Түп, Ысык көл райондорунда улантылмакчы. Мерим Субакунова, Алтынбек Исаев, Сергей Мещенко, Ак Суу районунан.